Кыргызстандын айыл чарбасын каржылоого былтыр 26 миллиард сом бөлүнсө, быйыл 20 миллиард сомдон ашык сумма каралган. Мындай каржылоого карабастан министрликте иш чабал. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров айыл чарба министрлигинин жетекчилери менен жолугушууда белгиледи. Көйгөйлөр көп. Айрыкча айыл чарбасында түзүлгөн жагдай боюнча мага келген маалыматтар мени катуу тынчсыздандырып жатат. Бүгүнкүдөн тарта эгерде айыл чарба тармагында кызматкерлердин ишке болгон мамилеси өзгөрбөсө, биз алар менен коштошобуз. Министрликтин алдындагы кызматтардын жана мекемелердин иш аракеттери мени такыр канааттандырбай атат. Каражаттарды өздөштүрүү, ишти уюштуруу жагынан министрлик дээрлик бардык багыттарында түзүлгөн азыркы кырдаалга көз чаптырсаңыз жакшы эмес. Акылбек Жапаров Россиядан айыл чарба продукциясын экспорттоого киргизилген чектөөлөрдү алып салуу боюнча министрликтин ишин сынга алды. Россельхознадзор тарабынан берилген бардык кемчиликтер жакын арада жоюлушу керектиги айтылды. Айыл чарба продукцияларын экспорттоого Россия тарабынан киргизилген чектөөлөрдү алып салуу боюнча натыйжалуу чараларды көрүлүш керек. Лидар боюнча иштер начар болуп атат. Трансформациялоочу жерлер системасы дагы жакшы көрүнө элек. Токой чарба, заповедник, ледниктер баары бир системага түшүп, ситуационный центр болуп, министр ошонун баарын байкап көрүп туруш керек да. Акылбек Жапаровдун айыл чарба министрлигине айткан сын пикири орундуу экенин министр Аскарбек Жаныбеков моюндайт. Ал эми Россиядан биздин продукцияларга чектөөлөрдү алуу боюнча иштер башталган. Ал жерде талапка жооп бербегендей технологиялык шарттарды иш алып барган үчүн жабылды алар. Мына бүгүнкү күндө алар өздөрүнүн кемчиликтерин баарын оңдоду, талапка туура келтирди. Мына эми Россиянын Россельхознадзор специалисттери менен биякта онлайн инспектирование башталып атат кайра. Эми техниканын лизингке берүүнү 3 эсе көтөрдү. Анын да жыйынтыгы мына ошол түшүндүрүү. Бирок бул өтө аз. Айыл чарбасына бөлүнгөн каражат дыйкандарга берилип жаткан насыяларды министрлик мониторинг жасоо менен гана чектелбеши керек. Эксперттердин белгилөөсүндө продукцияны өндүрүүчү менен сатуучуну байланыштырган чынжырчанын болушу зарыл. Bir айдын ичинде, мисалы агротехникалык эреже деген бар. Агротехникалык эрежени bir айдын ичинде сактап, жазгы талаачылык жумушту бүтүрүп алыш керек. Мисалы арпа, буудай, андан башкаларда техникалык культуралар, жүгөрү, чемишкелерди ал майга чейин барат. Ал эми bir айдын ичинде себе турган дыйкандар убагында очередке туруп акчаны ала албаган үчүн, жетише албаган үчүн, ошон үчүн Айыл банк, РСК банктар мисалы bir 2000 адамга эле бере алат да. Канча бөлүм берсе, ошонусу убагында ала албай дагы калып атат. Демек, булар күзүндө дагы ошону кайра кайталап эртерээк бериш керек. Дыйканчылыкта түшүмдүүлүктү арттыруу жаатында Агрардык университет айыл чарба министрлигине айдоо аянттарын пландаштырууда, жерди даярдоодо жана жер семирткичтерди чачууда жардам бериши керектигин белгилейт министрлер кабинетинин башчысы. Ошондой эле Акылбек Жапаров министрликке бир катар тапшырмаларды берип, ведомствонун ишмердүүлүгүнө сентябрь айында тиешелүү баа берилерин белгиледи. Сентябрда сезилерлик жыйынтыктар байкалбаса, министрликке караштуу мекемелердин бардык жетекчилери министрдин орун басарларына чейин ээлеген кызматтарынан бошотулары эскертилди. Анара Мамбеткадырова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.